Ассаламу алейкум туғандар, қандайсыздар? Назарыңыздарда қайрадан эле базар жоқ каналы. Бүгін 3 май 2023 жыл. Мен Бишкек шаарынын батыш тарабы Баян Антоновка ВОЗ конушунан сиздерге бир сатылуучу үй көргөзмөкчүмүн. Биринчи болуп баруу жолун түшүндүрөйүн. Азыр мен турган жер Фрунзе көчөсү жана Комсомол көчөсүнүн кесилишинде турам. Ушул жерден түз эле Комсомол көчөсү менен түштүктү карай барсаңыздар, Сарыпбек уулу Түркмөн көчөсүндө сатылуучу үй жайгашкан тугандар. Анан бул жерден шаардын бурчуна көптөгөн эле маршруткалар менен бара аласыздар. Сатылуучу үйгө чейин 138 маршрутка барат тугандар. Анан бул сеттордон бир аз эле батышты карай бассаңыздар, бул жагы машина базары. Сатылуучу үй машина базарына деле жакын болуп калат тугандар. Анда эмесе мен сатылуучу үйгө карай жол алдым. Сиздер лайктан басып, өз оюңузду комментарийге жазып, жана күн сайын Бишкек шаары Чүй областынан сатылуучу үйлөр көргүңүздөр келсе, подписаться баскычын басып кетиңиздер. Мынакей тугандар, келүү жолун түшүндүргөнчү бүгүнкү чыгыштагы сатылуучу үйгө да жетип келип калдым. Бул үйүстүн көчө тарабы эң эле батыш чек арасында бул жерден башталат. Эң эле чыгыш чек арасы бул контейнердин бүтөр жерине чейин. Бул контейнерде эле калат жана чоң мансард түйүндөгү үй тугандар. Көчө тараптан көрүп тургансыздардай дарбаза. Көчө тараптан бир чекеден тааныштырып кетейин. Анан бул үй ээси тугандар жамгырдын суусу, кардын суусу кошуналарга көчөгө зыян тийгизбесин деп бул жакта 5 метр жерди казып, ага таш толтуруп коюптур. Ошол кар, жамгырдын суусу ушул жакка куюлуп, көчөгө жана кошуна тарапка акпайт экен тугандар. Кошунага көчөгө зыян тийгизбөө үчүн ушундай кылыптыр. Бул жактан бирөө, анан аркы кошуна жактан дагы бирөө казып, ушинтип таш менен толтурулган жамгырдын, кардын суусу ошол жакка куюлат тугандар. Жана септик мынакей. Бул жерде септик. Андан ары көчөлөрдү көрүп турасыздар. Орто кеңдикте шебен төшөлгөн, электр энергиясы бар, суу бар, прожекторлор орнотулуптур тугандар. Кечинде деле жарык. Негизинен кошуналар деле жакшы дейт үй ээси. Андан ары эми короосуна кирип калган маалыматты бир чекеден берейин. Мынакей бул үйүбүздүн кире бериши. Алды тарабы чоң навес. Истяжка болгон бир болжол менен 3 машина баткандай жер. Бул жакта дагы навес, көмүр кана. Бул жактан отопление котелуна кирип кеткен, өзүнчө эшик да орнотулган. Азыр отопление котелунда эле видеонун жүрүшүндө көргөзсөм. Бул жактан деле тепкичтер. Үй жөнүндө айтсак, үй 190 квадрат метр, толук түрдө кирпич менен бүтүрүлгөн, тышкы тараптан утеплять этилген мансард түйүндөгү үй. Толук түрдө кирпич менен бүтүрүлгөн, сейсмопояс, колонналар баары куюлган тугандар. Ошол үйдүн баасынын ичинде бул контейнер деле баары кирет, контейнер деле калат. Жана мебель, кыскасы үйдө эмне көрсөңүздөр баары калат экен тугандар. Кээ бир нерселерди алып кетпесек, көп эле нерсени таштап кетебиз дейт. Жана бул жакта мынакей очокана жана дагы бир ошол очокананын бөлмөсү. Буларды азыр видеонун жүрүшүндө бир чекеден көргөзсөм, биринчи болуп үйдүн ички тарабын сиздерге көргөзөйүн. Бул үйүбүздүн түштүк тарабынан көрүнүшү. Бул жагында мындай терраса, 50 квадрат метр болгон үйдүн түштүк тарабынан көрүнүш. Ал тарабында жер жемиш, гүл эккенге мондай жери деле бар тугандар. Азыр биринчи болуп үйдүн ички тарабын көргөзөйүн, андан соң бул жактарды бир чекеден кирип, шашпай маалыматын берем. Бул мынакей негизи кирүүчү эшиги, көрүп турганыңыздардай темирден болгон эшик орнотулган тугандар. Айтмакчы, терраса тарап менен деле кирсеңиздер болот. Отоплениянын котел жак менен деле кирсеңиздер болот. А бирок бул негизги кирүүчү эшиги ушул. Бул үйүбүздүн кире бериши, коридор тугандар. Оң тарапка карай кирсек, бөлмөлөргө. Эгер сол тарапка карай чыксак, бул жактан террасага, бул жактан кухняга кирип чыксаңыздар болот. Үй мансард түйүндө, экинчи этажы деле бар мансард, плюс подвал деле бар экен тугандар. Сиздерге биринчи подвалды көргөзөйүн. Бул жакта подвал. Бул жагын склад кылсаңыздар болот, газ орнотулуптур. Үйдүн ички тарабына бул жактан суулар тартылган тугандар мынакей. Үйдүн ички тарабына, сыртты тарабына. Мындай чакан цемент менен стяжка кылып койгон подвал бөлмөсү.
Андан ары бул коридор менен кирип калган маалыматты берейин туугандар. Негизинен 190 квадрат метр болгон чоң кирпичтен болгон өзү үчүн салынган үй дейт үй ээси. Азыр кээ бир себептерден улам сатып аткан учуру. Бул мынакей коридор. Оң тарапка карай кирсеңиздер, экинчи ачып кеткен тепкичтер. Түз эле кирсеңиздер, калган бөлмөлөргө бир чекеден кирип кете аласыздар. Бакта мынакей үйдүн ички тарабындагы ажаткана, ракайын орнотулуп суу чыгарылган, унитаз. Мындан ары. Оң тараптан бир чекеден маалыматты бере берейин туугандар. Бул жакта жанагы отопленияның котел жайгашкан бөлмө. Көмүр менен жылыткан котел жана электр энергиясы менен жылытат экен. Отопление биринчи этаж теплый пол бар, экинчи этаж батареялар менен жылыйт. Жанагы бул жакта мынакей өзүнчө эшиктен көмүр алып кирип алып чыксаңыздар болот. Негизинен российский жакшы, көп деле көмүр кетпейт дейт, экономичный болгон мондай котел туугандар. Бул мынакей теплый полдун трубалары. Отопленияныхы, паровой отопление. Так, дагы эмне маалымат. И свет өчүп калса эгер могу жерде мондай аккумуляторлор менен кухня, могу отопление жайгашкан бөлмө, кыскасы биринчи этаждын баары ушул аккумуляторлор менен жаныктыра берет, свет өчүп калса кээ бир учурда. Так, андан ары. Бул жакта мондай бир бөлмө. Окей. Түндүк тарабынан терезе орнотулган. Көрүп тургансыздардай ремонт туугандар. И бул жакта зал. Чоң зал. Мебелдин баары калат туугандар. Мебелдин баары калат жана терраса тарабынан чоң мондай терезе орнотулган. Негизинен кыш айларында деле күн бул жактан өтөт. И күн үйгө тийип, жылуулукка кандайдыр бир өзүнүн салымын күн да кошот экен туугандар. Негизинен ушул күн тийип турган бөлмөлөр көпчүлүккө жагат, билесиздер. Так, андан ары. Бул мынакей кухня, жана тамактануучу бөлмө. Индукционный плита, электрический газовый плиталар, ракайын орнотулуп суу чыгарылган, вытяжка. Кухня, мебелдин баары калат туугандар. И полдор мынакей кафель жана көрүп тургансыздардай мебелдер. И бул жерден биз террасага чыгып кете алат экенбиз туугандар. Бул жакта терраса 50 квадрат метр болгон. Бул жерде эле сон көрүнөт мынакей. Жайларында үй бүлөңүз менен тамак ичип отурсаңыз мынакей сонун жер туугандар. Так, андан ары. Эми мансартты сиздерге көргөзөйүн туугандар. Так. Окей. Кирип эле оң тарапка карай кирсеңиздер, экинчи этажга чыгып кеткен тепкичтер. Так, андан ары эми сиздерге экинчи этажды көргөзөйүн туугандар. Окей, бул экинчи этажга чыгып кеткен тепкичтер. Көрүп тургансыздардай жыгачтан болгон тепкичтер. Бул мына экинчи этаждын коридору. Бул жерден калган бөлмөлөргө өтүп кете аласыз. Мындай мынакей чыкканда эле бир убакта мондай бөлмө. Балдар бөлмөсү окшойт. Мынакей кондиционер орнотулган. Түштүк тарабынан терезе. Отопление батареялары туугандар. Так, андан ары. Оң тарапта душ, мынакей суусу чоң айстан менен жылыйт. Душевая кабина, кир жууган машинелер. Бул жакта дагы бир бөлмө. Так, андан ары. Бул жакта бир мондай склад сыяктуу бөлмө экен. Негизинен балдар бөлмөсү болсо деле болгудай чоң эле.
Бұл екінші этаждың ең эле акыркы бөлмөсү туугандарыныкы. Ошо дагы бир спальный бөлмө жайгашкан. Дагы эмне маалымат? Эми короосун ачып калган маалыматты бир чекеден берейин. Мен кайла сатылуучу үйдүн короосундамын туугандар. Мен документтер боюнча айтпадым окшойт, Техпаспорт, кызыл китеп бар туугандар. Так, бул жакта очокана, мынакей эки очогу, бул жакта мынакей бул очоктун склады дейсизби? Бөлмөсү деле бар туугандар. Мынакей. Бул стежка болгон, андан ары үйдүн тышкарындагы жаткана, бул жака чейин тротуар коюлган. Так, бул жакта летний душ. Бул тарапта жер жемишкенке жер жана жаш мындай бактар. Бул үйдүн түштүк тарабынан көрүнүшү туугандар. Терраса, жер жемиштер жана бул жакта мындай сарай деле бар экен синевалы менен. Так. Ошондо айтылбаган эмне маалымат калды туугандар? Айтылбаган бул үйдүн бир эле баасы калды окшойт. $95,000 сурап атыптыр үй ээлери. Анан дагы сүйлөшүү болот. Эсин номери мен экранга эсител деп калтырам туугандар. Звонок кылып сүйлөшүп көрүңүздөр. Сүйлөшүү болот. Анан бул видеону сиздер достор менен, группалар менен бөлүшсөңүздөр, мага бул үй ээсине чоң жардам берген болосуздар. Анда эмесе мен сиздер менен коштошом. Кийинки чыгышка чейин саламатта калыңыздар туугандар.